Kız balаны açtık, erkek kişini toktuk buzat degeni бұл сөз ең тура сөз. Мысалы кыз балага bir жигит келди дагы мынандай берем, мынандай алып берем деп атат. Кыз балада ошол нерсе бар. Демек ал балага жалынып отурбайт. Карз аламын дейт, эркектен сурайт, бул маселеде сурабайт, эгер өзүндө боло турган болсо. Ошондуктан да мисалы bir кызыңыз, bir балаңыз шаарда окуп атат, балаңыз ач калса калсын кээде. Бирок кызыңыз ач калбасын эч качан. Анын ай сайын айлыгын, жашап аткан жерин, продуктасын, акчаны чыгарып туруш керек сөзсүз түрдө. Студент кыздарга маани бербей атасыңар, урматтуу ата-энелер. Айылда өзүңөр кеңири, аякта кызыңар корчулукта болуп калбасын. Урматтуу мекендештерим. Эркек киши ооба, анда калат, мында калат, сазда калат, чөлдө калат, бирок өзүнүн жолун таап кетет. Эркекти ачтык күчтүү кылат, токтук сындырат. Ма күнөө кылгандарды карасаңыз, айып, жаман иштер кылган карасаңыз, бүт токтуктан булар. Бүгүн биз токторду тойдура албай турган заманда жашап атабыз. Аштар ток, аштарды эмес, биз токторду тойдура албай атабыз бүгүн. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, мен бул жерде ачлык деп бир эле дененин ачлыгын айткан жокмун, жан дүйнөнүн ачлыгын да айттым. Кээ бир кыздар бар, атасы бай, машинаны бар жокто алып берген, бирок ал кыз андан буга секирип, мындан ага секирип, көрүнгөн жигит менен жүргөнүн байкайсыздар. Бирок бул дегени анын жан дүйнөсү ач, руханияты ач дегени. Ошондуктан дененин дагы, жан дүйнөнүн дагы кыздарыбыздыкын ток кылып ойго түшүп тарбиялашыбыз керек. Бул маселеге маани бериңиздер.